Mayli özüm эле окубастан бөбөктөрүмө дагы окуп берем. Саламатсыздар, менин атым Ошбек Кутаев, мен Ош шаарындагы номер 50 мектеп гимназиясынын 4А классында окуймун. Мен USAID окуу керемет долбоорунан кызыктуу китептерден Кашкыр китебин тандап алдым. Кашкыр жапай жырткыч жаныбар. Кашкыр эл жүрөктүүлүк менен туруктуулуктун символу. Ошондуктан ал жокерлердин согуш кийиминде тартылган. Кашкыр мисалы Польшанын Лобеш шаарында Кашкырдын герби бар жана Рим шаарын түптөгөн ага ини Римус менен Ромулусту кашкырлар багып чоңойткон деген уламыш бар. Кашкырдын түрүнө түлкү, чөө, койот, динго жана кадимки иттер кирет. Кашкырларды илимпоздор күчтүү санитарлар деп эсептейт. Себеби кашкырлар карыган жаныбарларды жеп, жашарган жаныбарларды жебейт. Кашкыр каерде жашайт? Кашкыр Түндүк Америка, Африка, Евразияда жашайт. Кашкыр ар бир мамлекеттин өзүнө жараша, мисалы Түндүк Уюлда ак кашкырлар көп кездешет. Ал эми чөлдүү аймактарда кызыл өңдүү кашкырлар көп кездешет. Кыргызстанда болсо тоолуу кашкырлар көп. Кашкырдын денесинин узундугу 110-160 сантиметр. Ал эми бийиктиги 80-85 сантиметр, куйругу 25-50 сантиметр. Кашкырдын жүнү абдан күчтүү. Ал кашкырды сууктан абдан күчтүү коргойт. Кызыктуу маалымат. Кашкыр 13 километр аралыкка дейин сүзө алат. Ошондуктан ал суда мыкты сүзөт. Үйүрү бар кашкырлар үйүр менен жашайт. Өзү кашкырлар жашаган жерде 10 эле кашкыр бар. Өмүр бою алар бир эле альфа кашкыр менен жашашат. Андан кийин алар жолго чыгып кашкырларды издешет. Кызыктуу маалымат. Курсак ачканда кашкыр 10 килограмм этти бир жейт. Кашкырдын баласы бөлтүрүк деп аталат. Кашкыр бала тууганда 1 жылдан кийин ал өзүнүн аталарына окшош болуп өсөт. Анан кийин жапай жаныбарларды жегенге даяр болуп калат. Кашкыр көп жаныбарларды жейт. Ага бугу, илбирс, суур, коён жана башка жаныбарлар кирет. Кашкыр Африкада дагы жашайт. Африкада ал жашаганда леопард, арстандар аны жеп коет. Бирок Кыргызстандын коопсуздугунда кашкыр жашайт. Кашкырга илбирс менен аюу атаандашышат. Кашкыр ар бир мамлекетте жашаганда, мисалы АКШнын Йеллоустоун паркында 1925-жылы акыркы кашкыр жоголгон. Ал эми 1995-жылы кашкырлар кайра көбөйгөн. Буда дагы аша чапкандагы учурлар болгон. Мисалы 1680-жылы Шотландияда кашкыр калбай калган. Аны Европадан алып келип көбөйтүшкөн. Азыркы учурда кашкырларды адамдар кандай иш кыларын билишет. Аларды койго кол салганда, малдарга кол салганда кандай неме кылышат. Кашкырлар мультфильмдерде тартылышкан. Алар Ну Погоди, Маугли, Ханзада, Мононоке, Джек Лондон Аказу жана Үч торопойдо тартылган. Анда эмесе мен сиздерге Кашкыр жана Жети улак жомогунан үзүндү аткарып берейин. Ошентип эчки улактарына чөп, сүт алып келгени токойго кеткенде Кашкыр улактарды жегени
үйüne geldi. Başta. Men apaňarmyn. Eşikdi açkıla. Men geldim. Çok, sen kalışkınsın. Onda men özümdün ünümdü içkeriye kılıp geleyin. Oşentip Eçkünün үйüne Karşkır kayradan geldi.